Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Анда кезектеги суроо, ой бөлүшүү жана менин оюм да. Чындап эле турмуш кыйын. Бизде мен жашоомдо тескерисинче болду деп баягы YouTube'дагы мен суроо жообума айтып берип атат. Ата-энем мага күйөө тандап берди. Инимди өзү үйлөнтүп койду. Мен айткан кызды аласың деп, анткени биз тандагандар ата-энеме туура келбейт, элимне дейт деп. Оюмда бирөө, койнумда бирөө дегендей, Кудай буйрса балдарымдын тандоосуна коём деп жазган экен. Ой пикирмен бөлүшкөн экен. Эми негизи балдарга өз жашоосуна тандоо бериш керек. Себеп дегенде биз баягы балдарга кыйнап эле тигил жакшы, бул жакшы, эми биз көбүрөөк билебиз, ага караганда тажрыйбабыз мол деп эле өзүбүзгө жаккан келинди, аялды өзүбүзгө алчудай кылып алып атпайсызбы? Көп учурда ушундай да, дагы деле ушундай, аял жергесинде дагы деле ушундай сүйлөшүп барып алып берип коет. Анан көп учурда мен деле угуп келем, биз деле ушинтип үйлөнгөнбүз, биз деле ушинтип турмушка чыкканбыз, жакшы болот, көнүп кетесиң деп коюп, анан канча үй бүлө жашап жүрөт да. Анан аягында баягы ушул окурман айткандай, оюмда бирөө, койнумда бирөө дегендей. Бул эмне дегенди билдирет? Бул эми бактысыздыкты билдирет да. Оюнда башка адам болсо, койнунда башка адам болсо, бул тилекке каршы көп адамдын тагдырынан өткөн же болбосо өтүп жаткан учур. Көп адамдын өтүп жаткан учур. Анан эми бул маселеге мен кайрылгым келбейт, башка нерсеге кайрылгым келип атат. Мунун акыркы сөзүндө бул киши айтып атат, Кудай буйрса мен балдарымдын тандоосуна коём деп атат. Демек кийин балдарым болуп, ошо балдарым үйлөнгөнгө жайланган учур келгенде мен балдарыма эркиндикти берем дегенди айтып атат да. Албетте, мен деле ошо туура деп ойлойм, балдарга эркиндикти бериш керек деп ойлойм да. Бирок айтып кетчү нерсе, айта берген өтө оңой болот экен. Айта берген өтө оңой болот экен. Бирок ошол эки жерге келгенде ошол бир мындай рамкадан, ошол чектен чыгыш сага да кыйын болот экен. Өтө кыйын болот экен. Ошону аттап кеткенге күчтүү эркин болуш керек экен. Ошо чынында эле сен өзүңдү өзүң баягы сөзүң менен айтып келип, анан аягында баягы ошо тандоону уулуңа же кызыңа берген өтө кыйын болот экен да. Өтө кыйын болот экен. Мен деле мындай нерсеге кабылып келдим. Мен балдарымды силердин өз эркиңер 18ге чыкканда чечимдерди өзүңдөр кабыл аласыңар. Мен кеңеш гана берем. Мен тоскоолдук кылбайм деп айтып келип, көп элге дагы ушундай туура болот деп айтып келип, анан аягында келип балам баягы мен ойлогондой эмес, башка жолду тандаганда, мен кадимкидей 2 күн өзүммен өзүм күрөштүм. Кадимкидей күрөштүм. Биринчи көңүлүм түштү, аябай капа болдум. Анан баягы кеңеш иретинде айттым, уулум укпады. Уулум момундай болот, тигиндей болот. Эгер ушундай чечимди кабыл алсаң, анда моундай кесепеттери бар, тигиндей кесепеттери бар. Мен жеке оюмча сен туура эмес кылып атасың деп мен айттым, жакшы эле айттым. Ушундай кантип болсун, андай болбойт. Сен кыйналасың, сен анан кийин жашоодо өкүнөсүң, кийин чоңойгондо сен өкүнөсүң депчи. Анан 2 күн кыйналдым, уулум болбоду, ошол чечимге туруп алды. Анан дагы мен айтканды эстетти. Ата, сиз айтпадыңыз беле? Мага көп жолу айтпадыңыз беле? Сиз мен кабыл алган чечимди 18 жаштан кийин сиз ошо экиге макул болосуз. Мага эркиндик бересиз. Сиз жөн эле кеңеш бересиз деп айтпадыңыз беле? Эмнеге азыр ошо таасир этип өзгөрткөнгө аракет кылып атасыз? Деп өзүмө ошол келип сөзүмдү эстетип күнөө койду. Чынында эле анан мен 2 күн ошону кабыл албай кыйналдым. 2 күн. Кантип эми ушундай болобу деп. Анан экинчи күндүн аягында кабыл алдым.
чынында эле мен өзүм айтпадым беле, өзүм ушинтпедим беле. Эми ката кетирсе кетиреттир. Азыр эми кыйнап туруп муну чечимин бурмалаганда андан жакшы деле нерсе чыкпайт деп, анан араңдан зорго аны менен макул болдум. Менин бир гана нерсе болду, кеңеш бердим. Анан кеңеш берип, анан эми момундай болуп калат, тигиндей болуп калат дедим, бирок эркине койдум. Андан бери, ошондой окуя болгондон бери 1,5 жыл өттү. 1,5 жыл өттү. Өзүнүн кабыл алган чечим жолу менен кетип баратат. Ошо мен айткандай эле кыйынчылыкты башынан өткөрүп жатат. Бирок бир нерсе, ошондон бери 1,5 жылдын ичинде мага 3-4 жолу айтты. Ата, мен сизге ыраазымын. Мени ушинтип чоңойтконуңузга ыраазымын эркин. Менин чечимимди сыйлап, урматтап, ошо экиге макул болгонуңузга ыраазымын. Мен сизге эч качан бул жашоодо бир нерсени туура эмес кылдыңыз деп айтпайм. Мен сизге ыраазымын. Рахмат. Мен ушул жашоону тандадым, ушундай бойдон кетем. Деди, анан ошентип ошол жол менен кетип баратат да. Мен буга кайрылып айтканым, кайрылып жатканым баардыгыңыздарга ошереки баягы баланы минтип өстүрөм деп келип, анан өзүңүздөрдүн айткан сөзүңүздөрдөн кайтпай, өзүңүздөрдүн берген кеңешиңиздерден багы кайра туура эмес кыла албаганга эркиңиз жетиш керек экен да. Бул өтө маанилүү экен. Бул өтө маанилүү экен. Себеп дегенде, баягы биз көп учурда ооз көптүрүп да сүйлөйбүз да, мактанып дагы сүйлөйбүз да. Бирок ошол жерге келгенде, ошол сен сүйлөгөндөй, сен мен ошондой болом, мен минтем дегенди карманган мындай кыйын экен. Мен ошол учурда ушул менин окурманыма мен айтат элем, ошондо мен сизге мындай темирдей бекем эрк каалайм сизге. Урматтуу окурман, мына эрктүү болуңуз да, ошондо ушул айткан сөздөрүңүздү унутпай. Себептен бул сөздү сиз эми мага жазып койдуңуз, бирок ичиңизде өзүңүзгө өзүңүз айтып атасыз да. Ошону айтканда ошону унутпаш керек экен да. Мен 1,5 жыл болду, мен өкүнгөн жокмун. Мен эч өкүнгөн жокмун. Ошол уулум азыр өйдө ылдыйда болуп, ошол эки ысык суун эмитен эле көрүп атат. Бирок мен эң негизгиси өзүмдүн айтып келген нерсеме турдум да, бирок да кыйын менен турдум. Кыйналдым чынында эле, уйгу туйгу болдум, бирок ошол эки туруп келдим. Ошондуктан ичиң мындай жеңил болот экен да. Мен ошол экини айтайын дедим. Ушул маанилүү экен. Ушул жагына ар бирибиз көңүл буруп, өзүбүзгө өзүбүз берген сөзгө турганга аракет кылышыбыз керек экен да. Себеп дегенде жанагы тоого чыгып баратканда дагы эми мен чыгам, ошол кыйынчылыкка чыдайм деп койбодум. Анан баягы улам артка тарткым келет. Бирок ошол эки артка тартпай кайра чыдаган кийин аябай сага мындай бактылуулук сезим берет экен да. Өзүң менен өзүң сыймыктануу, өзүңдү өзүң сыйлоо, урматтоо сезимди берет экен да. Анан мисалы бул көп нерсе да. Эгерде бир тил үйрөнөм деп ошо тилди окуп баштасаңыз, анан кыйын болуп кеткенде таштап салып атпайсызбы? Бул дагы баягы өзүңө берген сөздү баягы аткарбай кетип калгандыктан да. Эгерде көбүбүз ошол өзүбүзгө берген, ичибизден баягы жарыялап дагы эмес, ичибизден өзүбүзгө берген сөздү эле ошо карманып келсек, ошондо эле көп ийгиликке жетишет болсок керек деп ойлойм да мен. Баягы керек болсо тиги тренировкага барам деп барып таштап коюп атпайбызбы? Анан бул мисалы бирөөгө биз мактанганда эмес, баягы өзүбүзгө айтабыз, кой мен бүгүн туруп ушундан баштайм депчи. Ошондон тайбай кылсак, ошол эки баягы ийгиликтин көп дагы ошо сырларынын бири экен деп айтып кетмекчимин. Ошондуктан сиздерге мындай бекем эрк ошол чечимди кабыл аларга келгенде, ошол экиге мындай тушма туш мындай туш келгенде, ошондо ошо айткан сөзүңүздү унутпаңыз, ошону айтайын дегем. Сак саламатта болуңуздар.